Кутман кечиңиздер менен сиздер көрүп жаткан ЛТР'де күн маек программасы геология жаатында чалгындоо иштерине соңку кездери мамлекет жакшы көңүл бурууда. Ошол эле алсак, былтыр бюджеттен 1 миллиард сомдой бөлүнүп, 70% техникалар алынды. Ошол эле убакта кандай адистер даярдалып жатат, геологиялык илимий изилдөө иштери кандай жүргүзүлүүдө? Бул жана башка суроолордун тегерегинде биз студияга келген конок менен баарлашкан турабыз. Кыргыз геология кызматынын директору Марат Жусупбеков бүгүн студиянын коногу. Марат мырза, саламатсызбы, кош келипсиз. Марат мырза, жаңылбасам сиз геология кызматына жетекчи болуп келгениңизге аз эле убакыт болду, бир 2 айдай убакыт болду окшойт. Өзүңүз тандаган кесибиңиз да ушул тоо кен тармагы экен. Ушул убакыт келгенден бери эми сиз жетекчилик кызматка келгенге чейин дагы бул тармакты ичинен, бул тармактын ашканасын мындайча айтканда жакшы билчүсүз. Жалпы эле алгач суроону ушундан баштайлык, абалына кандай баа берет элеңиз? Жалпы геология тармагы соңку 2 жылда алабызбы, 3 жылда алабызбы, кандай нукка өтүп иш алып барып жатат? Бүгүнкү күндө азыр мен геология кызматынын жалпы ишиндеги жүргүзүп жаткан иши жөнүндө, анан кийин минералдык чийки заттардын запастары жөнүндө кененирээк айта кетейин. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын минералдык сырьеолук базасын толуктоо үчүн геология кызматы көбүрөөк күжүрмөн иштерди жүргүзүп келүүдө. Чалгындоо жана адистерди кайрадан квалификациясын жогорулатуу боюнча, жаңы кендерди ачуу боюнча чоң иштерди жүргүзүп келип атат. Анын ичинде президентибиздин жарлыгы чыккан тоо кен тармагын реформалоо боюнча, ошолор боюнча кызматтар жүрүп жатат. Тоо кен тармагы бул мамлекет, ар бир мамлекеттин, Кыргызстан эле эмес, башка өлкөлөр үчүн дагы баягы экономикасынын локомотиви болуп эсептелет да. Кыргызстан үчүн дагы тоо кен тармагы минералдык чийки заттардын баалары дагы өскөндүгүнө байланыштуу бүгүнкү күндө Кыргызстандын 1/3 бөлүгүн бюджетин толтуруп келүүдө. Быйылкы жылга алсак, 2024-жылы алтындын запасы 1000 тонна болду. 1000 тоннадан жогору болду. Көмүрдүн запасы основаларын айтып кетейин. Негизгилерин. Негизгилери күмүштүн запасы дагы азыр 1,5 миң тоннадай болуп калды. Көмүрдүн запасы 1 миллиард 800 миллион тонна болду. 2024-жылгыга алган бекитилген запастар. Бунун ичинде кумтөрдүн, анын ичинде 1000 тоннанын ичинде кумтөр былтыр 147,5 килограмм, 147,5 тонна запасын эсептеп өсүү нугуна түштү да. Бул 147 тонна баягы жер астынан казып алуу методу менен эсептелген запастары. Ошонун негизинде эле бүгүнкү күндө баягы лицензия берүү жолдору дагы жана азыркы айтып кеткендей реформалоо маселелеринин негизинде мамлекеттик ишканаларга 100% доля менен мамлекеттик ишканаларга лицензия берилип баштады. Ал маселеге биз бир аздан кийин токтололук. Негизи тоо кен ишканалары бюджетке азыр албетте отчет дагы деле чыга элек болуш керек бул жылга. Бирок өткөн жылы негизи канча сом которушту? Негизи тоо кен тармагындагы жылдык отчеттор кийинки жылдын 31-январына чейин берилсин деп белгиленген мыйзамдарыбызда. 24-жылдын отчету 31-январь 25-ке чейин берип түшөт. Отчетторун берип бүтүп калышты бардык эле компаниялар. Быйылкы жылга бардык налогдук эмес төлөмдөрдү эске алганда 41,5 миллиард сом бюджетке түштү тоо кен тармагынан. Бул өткөн жылдарга салыштырмалуу канча пайызга көбүрөөк болот? Былтырга салыштырмалуу кыйын эле көп болот. Анткени былтыр деген 35 миллиард сом түшкөн болчу, а быйыл 41,5 миллиард сом түшүп атат. Мен жогоруда айтып өттүм, билесиз, ошо президент албетте бул геология, тоо кен тармагына буга чейинки мамлекет тарабынан көңүл бурулар албетте айырмачылык асма менен жердей.
ошол эле эң биринчиде президент өзү дагы жакшы түшүнүп турат, ушул тоо кен тармагына эң биринчи барган сайын ошол жана заманбап технологиялар менен изилдөө иштерине көбүрөөк көңүл бурулушу керек деген. Ошондо улам техникалык базаны жаңылатууга 1 миллиард сом бөлгөн болчу. Мен жогоруда белгилеп өттүм, ошол 70% ошол техникаларга жумшалган экен. Бул техникалар болгондо кайсы техникаларды түшүнүшүбүз керек, кайсыл жаатына баягы жабдыктарды алууда ушул каражат жумшалды. Эмнеси жаңыланды? Туура белгилеп кеттиңиз. Бул баягы урматтуу президентибиздин колдоосу менен бул Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери тоо кен тармагына бир дагы ушундай бюджеттик бөлүнүүлөр болгон эмес экен, чоң өлчөмдөгү. 2024 жылы 1 миллиард сом бюджеттен бөлүнүп берип, жанагы башында айтып кеткендей, мамлекеттик ишканабыз бар, Кыргыз геология деген мамлекеттик ишканабыз. Ошол ишканага акча бөлүнүп берип, азыр 717 миллион сому өздөштүрүлдү. Алга техникалардан геология тармагына бирден бир баягы керектүү болгон бургулоочу станоктор эскирген, Союз кезиндеги станоктор болчу. Ошолор жаңырды, бульдозер, экскаватор, жанагы КАМАЗ деген спецтехникалар алынды да. Анын ичинде ошол эле техникалары менен чектелбестен өзүбүздүн адистерди дагы квалификациясын жогорулатуу боюнча даярдалды. Бул чет өлкөлөргө жиберилдиби? Чет өлкөгө жөнөтүлдү. Жанагы сейрек кездешүүчү металлдарды изилдөө боюнча бизде Кызыл Омпул менен Кутюса 2 деген месторождениясын изилдөө максатында баягы азыркы технический университет, мурунку политех менен ошол жерде КОНАС деген илимий изилдөө борбору ачылыптыр. Ошолор менен биргеликте Кытайга барып, баягы технологияларын, азыркы заманбап технологияларын таанышып, өздөштүрүп келишти да. Негизи эле адис даярдоодо буга чейин биз билебиз, Советтер Союзу маалында иштеп калган ошол аксакалдар, геологдор көп айтышчу эле да. Жаштар азыр ошол тоо кен тармагына кызыккандар аз депчи. Соңку жылдары ушул жаатта бир өзгөрүүлөр болдубу? Бул жаатта ошол эле окуган, кызыккан жаштардын баягы деңгээли канчалык болуп атат? Туура белгиледиңиз. Бул мен башкача айтмакмын да бул нерсени. Мурун Союз кезинде геология деген түшүнүктү көпчүлүк эле кишилер билчү эмес. Азыр геология тармагы анча өзгөрдү, өнүктү дегендей. Биздин азыр мурункуга салыштырмалуу акыркы 10 жылда алалычы. 10 жылда алганда кыйла студенттерибиз көп бүтүп диплом алышууда да. Бизде канча деген студенттер келип практика өтүп кетип атышат. Промышленный объектилерде, месторожденияларга чыгышып жүрүшөт. Мен наоборот айтмакмын да. Азыр деген кесипкөй геологдор аябай эле көп. Бирок аларды ошол кармап калуу билебиз, баягы мамлекетте кайсы тармак болбосун ошол эле медицина жаатында турабы, мугалимдердин кесипкөй кадр жетишсиздиги боюнча дайыма айтып келет эмеспи? Геология тармагында албетте көбөгөнү жакшы, бирок ошол эле учурда багыл алардын айлык маянасы, каражат жагы, башка чет өлкөлөрдө жанагындай компанияларда иштеп кеткен көп эле жаштар бар да. Аларды кармап калуу жаатында геология кызматы кандай иш аракеттерди жасап атат, алардын күчүн, тажрыйбасын колдонууга? Азыркы учурда жанагы жеке жактагы биздин кен байлыктар иштетилип атат да, Кумтөрдө, бул тарабында жер үй, түштүк жакта Эти Бакыр Терексай деген компаниябыз Терексай месторождениясын казып иштетип жүрүшөт. Ошол компанияларда негизинен айлык маянасы жакшы эле. Кесир кылбайт болуш керек, геологдордун айлыгы аз деген сөз кичине. Бирок ошол учурда алардын жумушу кооптуу. Алардын жумушу дагы кооптуураак дагы, кыйыныраак дагы болот. Андан сырткары мамлекеттик ишканаларда, мына биздин геология кызматын алалы, 80% жаштар. Биздин дагы баягы жогорку жетекчилерибиз тарабынан мамлекеттик кызматкерлердин айлыктары кыйла эле жогорулады. Айлык тарабынан жакшы эле го деп эсептейбиз да.
Президент деп калдык, жакында эле Самаркандта дагы Борбор Азия Евро биримдик деген саммитке катышып келди. Көп маселелерди көтөрдү, албетте климатка байланыштуу жана башка маселелер. Ошонун арасынан ошол сейрек кездешүүчү минералдар, токен тармагы жөнүндө сөз кылды президент. Биз билебиз, ага чейин дагы өз сөзүндө белгиледи, Брюссель сейрек кездешүүчү минералдар боюнча ошол чөлкөмдөр аралык кызматташууга кызыктардыгын билдиргенин айтты. Биз билебиз, Кыргызстанда бир нече стратегиялык маанидеги жанагындай минералдар бар, бирок ошол чийки заттардын баардыгы көбүнчөсү Кытайга жөнөтүлөт. Сиз жана кыргыз геология жөнүндө айтпадыңызбы? Ал президент дагы демилгелеп ошол өкмөткө былтыркы жылы жаңылбасам, бул жаңы эле түзүлгөн мамлекеттик ишкананын базасында ушундай адистештирилген илимий өндүрүштүк уюм ошол кластерди түзүү, заманбап геологиялык, ошол эле геофизикалык методдорду колдонуу менен жанагындай изилдөө жүргүзүш керек деген максат менен ошол нерсе түзүлгөн болчу. Канчалык ошол кызматташууну камсыз кылуу тапшырылгандан кийин кандай иш жүрүп жатат ал жагында? Ошол сейрек кездешүүчү элементтер деп айтып атабыз, ошолордун маселеси туурасында түшүндүрмө бере кетсеңиз дагы, жогорку технологиялуу ошол өндүрүштү куруу милдеттерин киргизүүгө канчалык умтулуу болуп жатат, эмнелерди аткарып жатасыздар? Бүгүнкү күндө баягы сейрек кездешүүчү элементтер менен кошо эле критикалык минералдар деп бул замандын талабы болуп атат. Азыр дүйнөнүн ар тараптуу баягы суроо талабына ээ болуп келатат да. Ошонун негизинде эле биз Кыргыз Республикасындагы сейрек кездешүүчү элементтер объектилерине өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Бул боюнча президентибиздин өзүнүн жарлыгы чыккан, андан кийин кабинет министрликтеринин өзүнүн распоряжениялары чыккан, тескемелери чыккан. Баягы критикалык минералдар менен сейрек кездешүүчү элементтерге инвесторлорду тартуу боюнча. Ошол тараптан бизде азыр министрлер кабинетинин койгон тапшырмалары бар. Алардын негизинде биз стратегия долбоорун түзүп жатабыз. Срокторубуз боюнча майдын аягында түзмөкпүз. Азыр түзүп келатабыз. Анын ичинде план, сейрек кездешүүчү минералдардын баягы иштөө планын да кошо алып келатабыз. Бүгүнкү күндө ошолордун негизинде Кызыл Омпул месторождениясы, анан Кучсай Калисай деген месторожденияга биз тараптан кабинет министрликтин чечиминин негизинде лицензиялар берилди. Кыргыз геология кызматы бүгүнкү күндө ошол кенде жанагы хвостохранилище деп коебуз. Ошол жерлерде изилдөө иштерин жүргүзүштү. Лицензиялар берилди. Бүгүнкү күндө баягы проект долбоорлор түзүлүп жатат. Мындан ары кандай иштейбиз, технологиясы аныкталууда. Пробалар сырткы мамлекеттерге жөнөтүлүп атат. Бизде анткени лаборатория кичине немеде, технологиянын изилдөө кемчиликтери кичине бар. Ошон үчүн сырткы өлкөлөргө жөнөттүк. Алардан келгенден кийин кандай технология болсо ошого жараша ишти, казуу иштерин жүргүзгөнгө бел байлайбыз да. Кыргыз Алтын акционерлик коому болсо Кызыл Омпул кенинде чалгындоо иштерин жүргүзүп бүтүшүп, азыр деген кайра баягы урандын, титаномагниттин корлору бар эмеспи, ошолорду кайра изилдеп атат да. Кайра изилдеп, баягы запастарын аныктап чыккандан кийин, анан кийин ТО түзүлөт. ТОсу мындай техникалык обоснованиясы да, экономический обоснованиясы. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, лицензия боюнча баштадыңыз эле. Негизи кимдер алып жатат, кандай бөлүштүрүлүүдө? Менимче буга чейин азыр ошол лицензияны жана саналиптештирүү боюнча дагы бир катар тапшырмалар берилди эле. Ошолор кайсыл этапта жүргүзүлүп жатат? Ошол боюнча маалымат бересизби? Геология тарабынан аткарылып жаткан иштер боюнча. Лицензиялар боюнча, лицензия берүү жолдору боюнча чоң өзгөрүүлөр болду. Мыйзамдарыбызга өзгөртүүлөр киргиди. Бизде азыр баягы реформанын негизинде бурун деген лицензия баягы жеке жактарга берилип кетчү да. Азыр мыйзамга өзгөртүү кирип туруп,
Биз мамлекеттик ишканаларга 100% үлүшү бар мамлекеттик ишканаларга лицензияларды берип жатабыз. Азыр жалпы 2097 лицензия турат. Поиск, изилдөө, чалгындоо, казуу иштетүү баарын кошкондо. Анын ичинде 86 лицензиясын биз мамлекеттик ишканаларга бердик. Былтырдан баштап, 2024-23-төн баштап. Алар баягы жалпы эле каралган лицензияларды мамлекеттин өзүнүн күчү менен иштетет. Баягы мурунку тобокелчиликтерди, баягы коррупция жолдорунун баарын алдын алдык дегенибиз да. Соңку 3 жылдан бери ошол Кыргызстан албетте өзүңүз жогоруда айтып өттүңүз, ири ошол эле гендерди багы өзү иштетүүгө бел байлады. Ошол эле мисалы Солтон Сарыдагы Бучок тилкесинде алтын казыла баштайт экен бул жылы. Да кайсыл гендерди казуу боюнча даярдыктар жүрүп жатат, ошол эле техникалык негиздеме деп атасыз, кайсыл эмнелер изилденди, азыр кайсыл этапта турат ал жумуштардын баардыгы? Солтон Сары боюнча айтып кетсек, Солтон Сарыда бул 2 жылдан бери фабрика курулду, баягы металлды ылгап алтынды бөлүп алуу боюнча фабрика курулду. Кубаттуулугу, фабриканын кубаттуулугу чоңойтулду. Жанагы хвостохранилищалар курулду. Ошонун негизинде бүгүнкү күнү 350 адам иштей турган болуп турат. Бул кен байлык Солтон Сары кенинин Бучук участкасында. Андан кийин жана айтып кетпедимби, мамлекеттик ишканаларга лицензиялар берилди деп. Алардын негизинде баягы Кумтөргө Тоголок Жаңгарт деген чоң месторождениябыз бар. Бул жалпы запасын айтып кетсек, бир 88 тонна, бул баягы болжолдуу запастарын кошуп айтканыбызда. Ошол жерде азыр чалгындоо иштери жүрүп жатат. Быйыл кийинки жылдан баштап ал жерлерде фабрика орнотулат, курулат. Бул баягы минералдык сырьевой базаны чоңойтуу эле эмес, жалпы кыргыз элин иш менен камсыз кылуу дагы маселеси турат да, бир жак көйгөйлөрдү чечип кетет. Андан сырткары Үңкүрташ алтын кени боюнча Кыргыз алтынга берилди. Ал жерде дагы 100 тоннадын тегерегинде алтындын запасы бар. Баткенде алтын жылга деген месторождениябыз бар, чоң. Бул баягы мен айтып аткандарым ири кен байлыктар жөнүндө айтып атам да. Быйылкы жыл менен Тактазан кенинде фабрикасы ишке кирет деп турабыз 4-квартал менен 2025-тин. Жумуштар жакшы эле жүрүп жатат. Негизи мен бул маселеге кайрылгым келип атат да, биз жогоруда айтып өттүк, ошол инвесторлорду табууда, ошол жана критикалык минералдар дедиңиз, ошол эле жана сейрек кездешүүчү минералдар боюнча сөз кылып атканда. Жогоруда биз белгилеп өткөндөй, ошол жакында эле Евро биримдиктин да өкүлү Кыргызстанга келип, ошол президент менен жолукканда дагы бул боюнча өзүнүн дал ушул жаатта кызматташуу боюнча пикирин билдирди. Биз билебиз, көбүнчөсү негизи эле бул сейрек кездешкен жанагындай критикалык ошондой минералдарга келгенде Кытай менен Европа дайыма мындай атаандаштыкта келе жаткан болот да. Негизи Кыргызстан ушул жагдайларды эске алуу менен негизи биз ошол маанилүү минералдарды иштетүү маселесин кандай сапка чыгарышыбыз керек? Негизи бул кызматташууда кайсыл жактарына биз көңүл бурушубуз керек да? Ошондой жанагындай ошол эле Европа же Кытай менен кызматташууга келгенде. Биз эми геология, тоо-кен тармагы, геология тармагы бул мындай саясаттан алысыраак болушубуз керек да. Анткени деген геология тармагы баягы Союз кезинен бери калыптанып келатат, бирок бүгүнкү күндө бизде жаңы технологиялар ачылган эмес. Ошол эле саналуу эле 5-6 фабрикабыз бар, алтынды ылгап алуучу. Биз баягы бир жолубуз эле көбүнчө алтынга басым кылганбыз да. Бул жерде азыр критикалык минералдар, редкозем деп турат, сейрек кездешүүчү элементтер. Буларды иштетүү, бул жаңы ыкмаларды, жаңы технологияларды колдонушубуз керек. Ошол эле Кытай, Европа, Россия ушуларды өздөштүрүү боюнча азыр дүйнөдөгү алдыңкы орундарда келатат да. Кытай 90 бери дегенде бир 98-95% ээлейт да. Ошол үчүн биз кайсы мамлекет менен болбосун дагы
биз жаңы технология тартып алуу жолунда иштешибиз керек да. Мисалы биз айтабыз эми жанагы 1 миллиард ошо техникаларды, албетте мисалы адистердин деле пикирин угуп көрсөк, албетте бул сумма эми геология жаатында жанагындай техникалык базаны чыңдоодо деле жетиштүү сумма эмес. Негизи айтасыз, президент өзү айтмакчы, жанагындай чет жерге жибербей, албетте Кыргызстан өзүндө ошол нерсе өндүрүлүп, өзүбүз ошончолук ошол технологиянын жардамы менен иштетсек, ал да канча жакшы болмок. Кандай жол менен ушул баягы стратегиялык сиздерде мындай бир пландар барбы? Канткенде геология кызматы ушул нерсени колго алат, анан албетте бул эми акча каражатына такалат, бирок ошентсе дагы бул жол менен эсептелген кандайдыр бир сумма аталды беле дейм да. Азыркы сумма каражаттар аталган жок. Анткени деген биздики азыр стратегия түзүп атабыз деп атпаймынбы? Ошонун алкагында кетет. Негизи жанагы мамлекеттик ишкана ГП Кыргыз геология деп айтып атпаймынбы? Ооба, ушул нерсеге ыкта кылган. Ошол тарапты баягы Кыргызстандын минералдык сырьевой базасын көбөйтүү максатында түзүлгөн компания да. Ошонун негизинде азыр жанагы 1 миллиард бөлүнүп техникаларын жаңылаттырдык. Бул жетиштүү? Негизи азыркы биринчи этапка жетиштүү эле. Анткени деген бул жаңы баягы реформанын негизинде баштаганыбыздан кийин биз билишибиз керек да, туура жолго баратабызбы, кандай болуп баратабыз деп. Ошол эле кесипкөй геологторду чогулттук. Азыр түштүк жергесинде жанагы айтып кетпедимби? Алтын жылга алтын кени деп. Ошол жака жөнөттүк жарым техникасы немеге кетти? Чүйдөгү Кызыломпул. То есть Кучсай, Калисай кенине. Ошол жерлерде изилдөө жумуштарын жүргүзүп, баягы запастардын аныкташсын, анан ошондон кийин баягы биз мамлекетке канчалык деңгээлде пайда алып келе алдык, ошол 1 миллиардты бөлгөндөн кийин деген жыйынтыкка келебиз. Көлөмү көрүнөт экен да ошондон кийин. Жакшы, негизи эми албетте сиз жана Советтер Союзу жөнүндө айта кеткенде дагы эске түштү. Ал кезде метод ыкма геология жаатында такыр башкача болчу. Андан бери далай жылдар өттү. Өзүңүз айткандай технология жаатында дагы көптөгөн жаңылыктар болду. Биз ошол жаңылыктар болду, же болбосо жаңылануу болду дегенде биз эмнени түшүнүшүбүз керек? Негизи эле эми албетте азыр биз колдонгон техниканын түрү көбөйдү, анын ар кандай иштөө ыкмасы дагы өзгөрдү дегенде геология кызматы эмне өзгөрдү? Дүйнө кайсыл жаатта иш алып барып атат дагы? Кыргызстан ошону кандай, кайсы жааттан үлгү алышы керек да? Кыргызстан азыр бир эле биздин тапшырмабыз бул баягы минеральный сырьевой базаны көбөйтүү. Запастарды көбөйтүү да. Анткени деген эске алалы, Союз тарагандан бери эле акыркы 30 жылда алганда бир дагы месторождение биз ачпаптырбыз. Ооба. Анткени Союз кезинде 90% Кыргызстандын территориясы изилденип калган да. Көпчүлүк месторождениялар баягы болжолдуу запастар эсептелип туруп эле ошол менен токтотулуп калган. Быйыл биз азыр ГП жанагы мамлекеттик ишкана Кыргыз геология аркылуу ошол жаатта иштеп баштадык. Андан сырткары геологический фонд деп коебуз бизде. Ошол фонд 800-жылдардан бери чогулуп келаткан маалыматтар бар экен. Ошол маалыматтарды азыр санариптештирүү жолу менен электронный версияга өткөргөн жатабыз. Бизге задача коюлган азыр Министерство финансов менен биргеликте ошол жака акча бөлүнүп, биз бир группа түзүп туруп, ошонун иштөө алкагында турабыз да. Бул эмнени берет? Бул баягы канча жылдан бери туруп калган маалыматтарды биз инвентаризация кылган убакта мындан дагы болжолдуу запас менен кен байлыктарды алып чыксак, бул да бирден бир баягы мамлекеттин бюджетине кошумча болмок да. Бул канчалык изилдөө иштери жүргөн сайын ошол эле жогоруда сиз айтып аткан жаңы кендер ачылбай жатат деген суроого жооп алабыз да. Марат мырза, чоң рахмат сизге. Биздин убактыбыз аяктап баратат. Биз жыйынтыктайлык. Кыргыз геология кызматынын директору Марат Жусупбеков менен соңку эле геология жаатында аткарылып жаткан иштер жөнүндө маалымат алганга аракет кылдык. Аты жөнүм болсо Айгерим Жаныкул, сиз болсо ЛТР'де Күн маек программасын көрдүңүз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламаттаңыздар.